Sadaqanın пайдасы. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kim adaldan tapqanından bir kurmaçalık sadaqa berse, Allah anı berekelentip razılık menen qabul alat. Jana silerdin biriңер kulun tayın bağıp çoңoytқандай, al sadaqаны тоодой çoңoytot деп айтқан. Kur'an-ı Kerim'den төмөнкү аяттары бұл хадиске далил. Allah Taala мындай дейт: Пенделерinin тобосын, садағаларын қабылдай тұрған bir ғана Алла екенін алар білішпейбе? Чынында Алла тобыларды қабыл қылушы, ырайымды. Алла сүтқорлықтың түбін солытып, қайыр садағалардың берекесін арттырат. Алланың елчисінің саллаллаху алейхи вассалам бұл туралы көптөгөн хадистері бар. Мисалы, садаға байлықты кемітпейді. Алла башқалардың кемчиликтерин кечиргендердин абыройын көтөрөт. Алланын алдында кичи пейил болгон пенденин даражасын Алла Таала сөзсүз көтөрөт. Садака мал мүлктү азайтпайт. Пенденин берген садакасы оболу Алланын колуна түшөт. Адам муктаж болбой туруп тиленсе, Алла ага жакырчылыктын эшигин ачат. Пенде мал мүлкүм дей берет. Чынында анын мал мүлкү үчөө. Биринчиси жеп түгөткөнү, экинчи кийип жыртканы, үчүнчү кайыр садака кылып бергени. Калганы колунан кетет, же башкаларга калат. Алла ар бириңер менен кыяматта ортомчусуз сүйлөшөт. Ошондо пенде оң жагына карап, өзүнүн кылганын көрөт. Сол жагына караса, ал жакта да кылган иштери, алдына карап тозоктон башка эч нерсе көрө албайт. Kurmanın кичинекей üzümü менен болсо да, ар ким өзүн тозоктон сактасын. Суу отту өчүргөндөй, садака да күнөөлөрдү өчүрөт. Садака жараткан Алланын каарын токтотот, имансыз өлүмдөн сактайт. Алла садаканын арты менен 70 түрдүү жаман өлүмдү пендеден алыстатат. Алла пенделер тууралуу өкүм чыгарганга чейин ар бир киши өзі берген садақасының көлөкөсүндө турат. Пенде берген ар бир садака андан 70 шайтандын жамандыгын кетирет. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам кайсыл садака эң жакшы деп сурашат. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мал мүлкү аз кишинин берүүгө аракет кылган садакасы дейт. Оболу өзүң багууга милдеттүү кишилерден башта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 1 дирхам 100 дирхамдан ашып түшөт дейт. Угуп отургандардын бири: "О Алланын элчиси, бул кантип болсун?" деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Bir бай киши мал мүлкүнөн 100 дирхам садака берет. Дагы бир кишинин 2 дирхамы бар. Ал 2 дирхамынын бирин садака кылат" деп жооп берди. Bir хадисте: "Тырнактай нерсе болсо да, сенден бир нерсе сураган кишини куру кол кайтарба" деп айтылат. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам башка эч көлөкө калбаган кыямат күнү Алла Таала 7 түрдүү кишини аршынын көлөкөсүндө көлөкөлөтөт дегенден кийин ошол 7 түрдүү адамдын бири катары оң колунун бергенин сол колу туйбай турганчалык жашыруун садака берген киши деп айткан. Дагы бир хадисте жакшылыктар жаман акыбеттен сактайт. Жашыруун берилген садака жараткан Алланын каарын токтотот. Жакындарга жакшылык кылуу өмүрдү узартат деп айтылган. Табаранинин риваяты боюнча жогорудагы хадис мындайча аяктайт: бардык жакшылык садака. Бул дүйнөдө жакшылык кылгандар акыретте жакшылык көрөт. Бул дүйнөдө жамандык кылгандар акыретте жамандык көрүшөт. Бейишке биринчи болуп кире тургандар жакшылык кылгандар. Табарани менен Ахмад бин Ханбалдын айтуусу боюнча пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам садака деген эмне деп сурашканда, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам эселеп көбөйгөн сыйлыктар. Алланын алдында андан да ашыкчасы бар деп, анан ким Аллага карыздын жакшысын берсе, Алла анын бергендеринин соопторун бир канча эсе көбөйтүп берет деген аятты окуду. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам дагы бир жолу эң жакшы садака кайсыл деп сурашат. Алланын элчиси жардыга жашыруун берилген же аз байлыктан берүүгө аракет кылынган садака дегенден кийин
Кайыр садаканы ачык ашкере берсеңер, ал кандай жакшы. Эгерде аны жашыруун түрдө жакырларга берсеңер, ал андан да жакшы. Бул силердин кээ бир күнөөлөрүңөрдү жууп кетет. Акыйкатта Алла кылганыңардын баарын жакшы билет деген аятты окуган. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мусулманга бир кийим кийгизген киши анын үстүндө бир жиби же жамагы калганга чейин Алланын коргоосунда болот деп айткан. Дагы бир хадисте бир мусулман жылаңач калган мусулманга кийим кийгизсе, Алла ага бейиш жибектеринен кийим кийгизет. Ким ачка мусулманды тойгузса, Алла ага мөөрдүү бейиш шарабынан ичирет деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жардыга берилген садака бир эле садака, бирок тууганга берилген садака да туугандар менен карым-катнаш да болуп, эки садакага эсептелет деген. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы садака кандай садака деп сурашканда, сени жек көргөн тууганыңа берилген садака деп жооп берген. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ким саан төөнү сүттөн байыганга, сүтү тартылганга чейин муктаж бирөөгө берсе, же бирөөгө карыз акча берсе, же жолоочуга жол көрсөтсө, бир кул азат кылгандай сооп табат деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир берилген карыз садака болуп саналат деп айткан. Садака тууралуу дагы көптөгөн хадистер бар. Мираж түнү бейиштин эшигинде ар садаганын сообу 10 эсе, берилген карыздын сообу 18 эсе деп жазылганын көрдүм. Кыйынчылыкта калган пенденин ишин жеңилдеткен кишиге Алла Таала бул дүйнө жана акыретте жеңилдик көрсөтөт. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам ислам дининде эң жакшы иштер кайсылар деп сурашканда, тамак беришиң жана тааныганыңа да, тааныбаганыңа да салам беришиң деди. Сахабалардын бири пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам бардык нерсенин башаты, булагы эмне экенин айт дейт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бардык нерсе суудан жаратылган деп жооп берет. Суроону сураган сахаба пайгамбарыбыздан мен аткарсам, бейишке кере ала турган ишти айтсаңыз десем, ал мага муктаждарга тамак жедир, салам бер, жакындарыңа жакшылык кыл. Түнү башкалар уйкуда жатканда намаз окусаң, сак саламат бейишке киресиң деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алланын ырайымын алып келе турган нерселердин бири мусулман жардынын курсагын тойгузуу деп айткан. Башка бир хадисте мусулман бир тууганынын курсагын тойгузган жана суусуну канганчалык суу берген кишини Алла тозоктун 70 чуңкурунан алыстатат. Ар эки чуңкурдун ортосу 500 жылдык аралык деп айтылат. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам төмөнкүдөй хадисте да айтып кеткен. Кыямат күнү Алла Таала о адам баласы, оорудум, абалымды сурап келбедиң десе, пенде сен аламдардын эгесисиң, мен сени кантип зиярат кыла алмак элем дейт. Улуу жараткан, билбедиңби? Баланча пендем ооруганда абалын сурап барбадың. Анын абалын сурап барсаң, мени анын жанынан табат элең дейт. Анан о адам баласы, сенден тамак аш сурасам, мага тамак аш бербедиң дейт. Пенде о жараткан эгем, сен аламдардын эгеси болсоң, мен сага кантип тамак бере алмак элем деп сурайт. Алла Таала баланча пендем сенден тамак аш сураса бербедиң. Эгер ага тамак аш берсең, анын сыйын менин алдымда көрөрүңдү билбедиңби деди. Анан о адам баласы, сенден суу сурасам бербедиң дегенде, пенде о жараткан эгем, сен аламдардын эгеси болсоң, мен сага кантип суу берет элем деп сурайт. Алла Таала сенден баланча пендем суу сураса бербедиң. Эгер ага суу берсең, сыйлыгын менден аларыңды билбедиңби дейт. Бул баян Жүрөктөрдүн ачкышы китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро Медиа каналыбызга катталыңыздар.